Саламатсыздар биздин урматтуу сүйүктүү көрүүчүлөр. Биз кайрадан кино көргөнгө келдик. Кино жаңылык. Сонун Секетим деген кино чыгып атыптыр. Булардын студиясы НКБ эле деп туруп кайра НКБ студиясы экен. Булардыкы буга чейин Малина мафия кино тасмаларын чыгарган. Эми аз көрөлү. Көрүүчүлөр жаңы өсүп келаткан жаш студияга кандай баа берет экен, кандай отзывдарды айтат экен. Биз менен болсоңуздар баары жакшы болот, кеттик. Бул кинонун аты Секетим себеби бул Тотомидин байкенин ыры бар, Секетим деген, баягы элес тобунунчу. Анан ошол ыр негизи биздин командага аябай жагат. Мен телефонумда вызовда да ошол болчу. Секетим. Анан ошол ырды аябай жагып жүрүп эле, анан кино жазып, комедия жазып баштап, анан бир кинонун ичине бир моменттерге ошо Секетим музыка жакшы отурат экен да. Анан жакшы отургандан ошон саундтрек кылалы дагы Секетим деп название менен кетирели деген ой болуп калды. Кинонун ичинде аябай деле колдонулбайт Секетим. Бул жөн эле бир комедия болгондуктан названияны мындай жөн эле алып койдук да. Не обязательно бир кинонун названиясы обычно ошо кино колдонулган болот го, же бир тиешеси киного тиешеси бар, а бияк тиешеси жок жөн эле. Жөн эле Секетим. Негизи этномедиа ким каякта кино тартып атканын биз билип турабыз да, бирок негедир ушу силердикин билген жокпуз, бир жака бункерге барып жашынып тарттыңарбы ошону? Бул мындай болуп калды да. Биз аябай аз убакытта тарттык. Аз убакыт болгондо обычный киношниктер тарткан убакыттан бери 2 эсе азыраак болду да. Анан биз эмне менен жетишип калды, негизи жетишпейт го деп ойлошкон, баары жетишпейсиңер эле деп аткан башка байкелер. Биз монтажерубузду алып барып алып съемочный площадкага, анан күндө тартып келгенди, кечинде түнү менен монтажер монтаждап атты. Биз түн ичинде уктап аттык. Ал күндүз, то есть уктайт дагы, анан түн ичинде уктабай монтаж кылат күнүм. Анан биз тартып келген күнү уже бизге склейка монтаж кино уже бүтүп калган болчу да. Андан бир 2-3 күн монтаж кылдык, уже бүттү, даяр болду. Негизи көрүүчүнү экранга кармап калыш кыйын да, азыркы учурдачы конкуренция күчтүү. Силердин киноңордун өзгөчөлүгү кантип кармап кишини кетиртпей көрсөтүрөт? Кетерсиңиз. Бизге барыр. Жок, биздин кино кандай кармайт? Эми комедия, биздики айтып атпайбы, комедия, анан комедиянын ичинен дагы бөлүнөт да, бир жана трэш комедия деп. Анан ошолордун арасынан биздики гон комедия. Жаңы жанр. Жаңы жанр, гон комедия. Гон деген нерсе бул нестандартный юмор деп коет да. Ар бир адам түшүнө бербейт. Ошол нестандартный юморду түшүнгөн адамдарга бул кино кармайт эле аябай жакшы. Муну КВНде ошентип гон деген сөз КВНде да. Башкача тамашоодо башкача юморду жана KG-77 кубойки юмору башкача го, вообще космос юмор деп коет да. Ошол нерсени негизи гон дейт да. Ошондуктан бул комедияда весь фильм гон комедия да. Гон киноңор болуп кетсин, ийгиликтүү болсун. Рахмат. Тасмага негизи Азамат Үсөнов жана мой режиссер Бекболоттун артынан келдим. Негизи алар чакырып чалып калышты, ушундай киного депчи. Буга чейин биз тамашоодо чогуу ойноп жүргөнбүз. Алар башка команда, мен кыздар командасын ойноп жүргөм. Ошол аркылуу келип калдым да. Ошо. Каарманыңыз жөнүндө. Каарманым боюнча мен карапайым жөнөкөй эле кыз, медсестра кыздын ролунда ойнойм. Ошо, анан мени просто ошо капельница берип, ушундай больницада иштеп жүргөнүмдү көрүп сүйүп калат Айбек байке. Ошо артыман чуркап, мен айылыма келип, мен аны жактырбай ушундай сезиндир. Эми жашоодо болгон эле ситуациялар да. Буга чейин башында айтып кеттиңиз, эме деп тамашада ойноп жүрдүм деп. Сизге айырмасы болду? Кандай экен экранга тартылган, киного тартылганда? Экранга тартылган, бирок бир аз кыйынчылык жаратылды. Анткени көптөн бери тамашоодо эми ойноп жүргөндө батыл ролго кирип кетчүкпүз. Анткени күндө репетиция болуп, андан бери көп убакыт өтүп кетти. Ошондон бир аз кыйынчылык болду, бирок мен аракет кылып жеткизе алдым деген эле оюм бар. Түркөдес трейлерин көрдүңүз, сиздин да өзүңүздүн бир салымыңыз кошуп турсуз, свет дегендерде. Ошондо угуп калдым. Ошондо айтып кетсеңиз. Негизи кинону бүткөндөн кийин 1-2 сөз айтса туура болот го дейм, анткени көрбөгөн нерсени кантип баа бере аласың. Бүткөндөн кийин баа беребиз. Балдарды тааныйм, ооба. Эми көрөбүз да кандай болорун. Азыр эчтеке деп айта албайм, бирок трейлер боюнча кызыктуу да эле көрүнөт. Постер суноо деген рубрикасы келди кайра. Бул жерде Айбек Бектемиров сакал өстүрүп, өзүнчө бир брутальный киши болуптур. Биякта бир татынакай, бир жакшынакай бир кыз бар экен, атын билбейбиз азырынча, бирок таанышканга аракет кылабыз. Камчы байке, Кыргыздын театрынын мыкты актерлору. Бул эми режиссер, кечиресиз, продюсер экен, тамашалап атам, продюсер.
ушул бул жерде белгисиз актерлор, эми бул актерлор кандай ойногонун азыр көрөлү. Анан биякта Улук Чыналиев, Өкүл ата киносунун мыкты актеру, азыр дагы тамашачу болуп жүрөт. Көрөлү эми азыр постерге канча баал берели? Постерге бир 8 деген бал берели. По 8 жок, эми негизи 4 эле деп койсун. Башкы каарман. Эң башкы роль, дебюттук роль экен бул да. Айтып кетсеңиз, кандай сезимдер болот өзүңүз? Жоопкерчилик сиздин мойнуңузда экен биякта. Актер катары. Мен ошо башкарман болуп балдар чакырышты, НКБ Production. Ыраазычылык билдирем ошо учурдан пайдаланып. Бала кезде мектепте окуп жүргөндө ошо мектепте киного тартылсам деген мындай кыялдар бар болчу, а вот башкарман болуп калам деп түшүмө да кирбептир. Эми ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берген Азамат, Бека деген балдарга чейин ыраазычылык. Кудай буйрса кино ийгиликтүү болсун. Ошо ишенип ролду бергениңерге чоң рахмат. Негизи мындай сиз буга чейин 10 жылдык бир-экисине тартылып, мындай второстепенный ролдо болчу. Азыр башкы каарман. Тартылып атканда бир кандайдыр бир башкачалык, өзгөчөлүктөрү барбы экен сиздин? Сүр болду башында, биринчи күндөрү. Жоопкерчилик да бул дагычы. Балдарды подводить этпеш керек. Анан экинчи, үчүнчү күндөрү өзүнүн нугуна түшүп кетти. Колдон келишинче аракет кылдык. Биз профессиональный актер эмеспиз, но аракет кылдык буюрса. Эл таразайынчысынчы деп коет. Каарманыңыз жөнүндө кимди ойнодуңуз бул жерде? Каарманым аябай эле өзүнө 2,5 миллион % ишенген бала, өзүн прям укмуш сезет. Мен красавчик, мен сулуумун дейт. Анан кыздарды эч тоготпойт, теңине албайт. Ошондой бала анан айланып келип туруп, бир кызга ашык болуп, ошонун артынан күчүктөй эле журкайт. Ушундай карап. Жашоо да. Өзүңүздөр качан тасма тартасыз өзүңөр студиянар? Кудай буйрса, биз негизи буга чейин тартышыбыз керек болчу. Белгилүү себептерден улам жылып кетти. Анан ошо июль же август айларында ошо мен буга чейинки интервьюда айткан болчумун. Детектив, триллер жанрындагы кино тартабыз. Буйрса жакшы кино болсун эми. Кудай буйрса, аракет кылабыз. Сиздерге дагы этномедианын жалпы жамаатына ийгилик. Этномедиадан кинолорду көрүп туруңуздар. Алтышка ошакта. Так, 20 сом салабыз. Алды бысмылда. Бул менин колум эмес, бул Умаенин колу деп койчу эле. Так, кеттик. Оп, мына. Эгерде утуп алсам, ушул оюнчукту кийинки рубрикада ойнотобуз. И келип утуп алсаңар болот. Бысмылда кеттик. Опа, башынан алды. Туй, ёлки-палки болбой калды. Эмкисинде обязательно келип, силерге ойнотуп, силерге ушундай белек ойнотобуз. Кунуктор, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Манайлар жакшыбы? Келгендер тез жаман. Жүрөктө жакшыны да кетсиңер. Келиңиздер. жетишпей калдыңыз. Менин жүрөгүм толугу менен айыгат. Мен да бир суроо пайда болду да. Азамат Усенов, Беков Жамшыбеков, Айбек Бектемиров, Улук Чыналиев жалпы ушул фильмге катышкан адамдардын баардыгын бул жака чакыралы. Келиңиздер. Колчалар болсун. Режиссер баштасын. Режиссер баштасын. Кел, дагы бир жолу кол чаап коелуп, Бек болот, Жамшыбеков. Чоң рахмат. Команда силерге рахмат. Ишенип келип бергениңергечи. Жакшы эле го, Сон, сен таштыр кылсың. Главная героинябыз Перизат Кенжебаева. Колчалар, врач. Буяк Айбек Төлөжанов, художник-постановщик. Кинону баары макул болот. Айбек Бектемиров. Мен Айбекке сүйлөп койсун ушул кино. Сүйлөп коңуз. Улуу киши катары. Чоң рахмат. НКБ Production'га ийгиликтерди каалайм. Ушу аябай таланттуу балдар. Бек агай, кудай буйрса, мындан ары дагы сонун тасмаларды күтөбүз сизден. И ушундай ишенип, ушу башкармандардын бирин бергениңерге силерге чоң рахмат.
Сіздерге рахмат, келіп бергеніңіздерге ошо көп сүйлөбөй беререк. Чоң рахмат. Келіп берген сіздерге дағы бір рет чоң рахмат. Үйіңіздерге аман-есен жете алыңыздар жана соң кино екен деп жақындарыңызға айтып қойыңыздар. Чоң рахмат. Мындай элдин реакциясын күттүңөр беле? Болот деп. Мынчалык күткөн эмеспиз. Күткөнбүз какой-то бир реакция, бирок мынчалык күткөн эмеспиз. Аябай күчтүү катуу болду. Тамаша, кино тартылып аткан учурда тамашаны көбүнчө импровизация деп угуп калдык да, ошол чынбы, ошол жерин айтып кетсеңер. Моменттеринде болгон, жерде мо жерлерин алмаштырып койболду же мындай болуп койболду. Эми бирок ал киного жарашыктуу болуп аракет кылдык. Болду, ушундай учур бар. Ушул тасмада тартылдыңар, башка тасмалардан айырмасы кандай болду сиз үчүн ушул съемочный процесс? Жашоодон алынганы го дейм, жашоодо алынган. Анткени жашоодон көрүп, мен да башыман өткөн ошондой болгон деп көрөк ошол жакын болду да. Дебюттук тасма экен сиздики. Кандай сезимдер калтырып кетти, кандай кызыкчу окуялар болду? Честно говоря, орысча айтсам болот да. Честно говоря, не ожидала такого от фильма, потому что за такой короткий период времени отсняли. И, честно говоря, все было, прошло очень хорошо, даже скажу так. Весь зал, да, смеялись. Мне кажется, всем понравилось, в принципе. Желаю всем, всей съемочной группе, если честно, немного сейчас волнуюсь, да. Желаю этому фильму процветания, чтобы всем понравилось. Все, спасибо большое. Сиздин пикириңизде тасма жөнүндө айтып бериңиз. Кандай экен? Күлдүм. Действительно, катуу күлдүм, аябай эле. Себеп дегенде, ар бир киношникте өзүнүн эси бар да, бир ички дүйнөсүндө бир жаш баласы бар да. Ошол менде дагы бар, бирок мен ал нерсени элге чыгарсам, менин жөнүндө туура болбойбу, туура эмес ойдо болуп калабы деген ой, коркунуч всегда басым төрөт. А бул балдар коркпойт да. Малинаны көргөндө деле ошо, башка кинолор көргөндө деле ошо. Бүгүн могул жакта мындай өздөрү эмнени көрүп, эмнени каалап атса ошонун баарын бериптир да. Ал нерсени биз балдарды жакын тааныган үчүнбү же негизи эле мындай форматта юморду көп көрө элек болгон үчүнбү, аябай катуу өттү. Прям акыркы жолу көп эле комедиялар болуп жатат, ошолордо мынчалык күлчү эмесмин. Бүгүн мындай прям эзилип күлдүм да. Бул эми менин кабыл алуум. Албетте элдерге деле жагат деген ойдомун. Балким эртең биз да байкайбыз да, киношниктер баарыбыз эле байкайбыз, бири-бирибиздин кинобуз кимдики кандай кетип атат, мындай эл кандай кирип атат, кандай кабыл алып атат деп. Анан если балким ошондой элдин кабыл алуусу да жакшы болуп кете турган болсо, буюрса андай көптөгөн режиссерлор да балким ошондой болушу мүмкүн да. Мен айтып өткөндөй эле, мен кичинекей бир жаш бала жашайт ичинде, ошону монтип койгум келип атат дегенчи, аны мен кое бербейм да, мындай элге. Чында болбойбу, түшүнбөй калат сен деп. Балким ошол учур мага да келип катта, мен да бир күн чогулуп отуруп, ушундай жакын адамдар чогултуруп, бир кино тартылыш мүмкүнмүн да. Буюрса. Рахмат. Береке, Бек агай, саламатсызбы? Саламатсыздар, жакшы, рахмат. Алгачкы тасмаңыз экен, кандай сезимдер болду башында? Сезимдер буюрса жакшы. Толкундандык, кандай болуп калат, кандай өтөт элге депчи. Ошо. Тасма жөнүндө айтып кетсеңер, каякта тартылды, канча убакытта тартылды, айтыш боюнча аябай кичинекей убакытта тартылды. Ооба, тасма кеминде тартылды. Аябай аз срокто тарттык. Тартып еще по ходу монтаждап, анан бүтүрөр менен сразу алып келдик да бекачы. Буга чейин мындай чоң тасмаларда иштедиңер беле? Кайсы проекттерде иштедиңер эле? Буга чейин көп эле кинодо иштегем, мен оператор катары иштеп жүрчүмүн. 10 жылдык күйөө жолдош, көп эле кинодо иштегем, ошо оператор болупчу. Элдин ушундай кабыл алат деп күттүңөр беле? Кабыл алса керек дегенбиз, анткени биз YouTube'га кичинекей отрывоктарды, эме приколдорду тартып жүргөнбүз да, Азамат экөөсүчү. Анан ошолор элге өтүп аткандан, давай полнометражный кино тартып көрөбүз деп, ошол эле стилде, ошону эле улантып эле полный метр тарттык да. Ийгиликтүү кино болсун эми. Буюрса, уланысын да күтөбүз. Чоң рахмат. Кино жөнүндө оюңарды айтып кеткилечи. Кино бизге аябай жакты. Всем советуем, семьяңыздар менен келип көрүп кетиңиздер. Сиздин жолдошуңуз Айбек мырза тартылыптыр, башкы каарман болуп, кандай көргөндө кандай сезимдер болду? Непривычно. Эми башкы каарман болуп биринчи жолу эмне кылып атат да, аткарып атат. Анан сонун жакшы кино болуптур, аябай күлүп отурдук. Ошо. Кызганыч сезим болдубу? Жок, мен андай жок. Мына достор, кинону көрүп бүттүк, аябай жакшы маанайда чыктык. Чындыгында живой кино экен, мындай жасалмасы жок, жакшы тартышыптыр. Ушул кинону 18 майдан баштап бүткүл Бишкек шаарындагы кинотеатрлардан көрө алсаңар болот.